Misal үчүн көбүнчө сөздөрдүн аягына е окончаниясын коюшат булар. Е окончаниясын коюшат. Мисал үчүн в городе. Город болсо, ушул город деген сөздүн алдына койсок, в городе. В городе шаарда. Шаарда. Кыргыз тилине келгенде бул да деген мүчөнү берет. В городе шаарда. Мисал үчүн мужской родтогу сөздүн аягына е деген окончания кошот. Андан кийин в городе, мисал үчүн ушул город деген сөздүн алдына на предлогун кое турган болсок деле ошондой окончания болот. Мисал үчүн на городе шаардын үстүндө, о городе шаар жөнүндө, при городе мына ушундай окончанияларды коет. Мисал үчүн Москва дей турган болсок, Москва деген сөздүн алдына в предлогун кое турган болсок, в Москве болот. В Москве, Москвада. А менен аяктаган сөздөрдүн аягына дагы е деген окончания кошот. В Москве, Москвада болот. Андан кийин Россия, ия менен аяктаган сөздөрдүн аягына кандай окончания кошот? Ия болсо, мисал үчүн в России, Россияда болот. В России, ия менен аяктаган сөздөрдүн аягын я менен аяктаса и кылат. В России, Россияда. Андан кийин эгерде е менен аяктаган болсо деле и кылат. Мисал үчүн в здании, в здании, зданияда болот. Мисал үчүн эми на предлогун алып карайбыз. Стол болсо, на деген предлогду алдына койсок, на столе болот. На столе. Андан кийин мисал үчүн парта десек, а менен аяктап атат. Ушул парта деген сөздүн алдына на предлогун кое турган болсок, на парте, партанын үстүндө. Мына ушул на парте деген сөз предложный падеж болот. На парте. На лекции, на лекция болсо, демек и кылат деп айттык. На лекции, лекцияда. Зданиянын үстүндө дей турган болсок, на здании, Эми о предлогун алып карай турган болсок, Бишкек деген сөздүн алдына о предлогун кое турган болсок, о Бишкек болсо, демек о предлог келген үчүн е окончаниясын кошот. Анткени ал предложный падежде ени кошот деп айттык. О Бишкекке, Бишкек жөнүндө. Мама деген сөздүн алдына кое турган болсок, мисал үчүн женский род, а менен аяктап атат. О маме, апа жөнүндө. О маме. Россия боло турган болсо, а России болот. Демек а России, Россия жөнүндө болот. Мисал үчүн при предлогун алып карай турган болсок, союз деген сөздүн алдына при дегенди койсок, при союзе, при деген е деген окончания кошот. Демек при союзе, союз учурунда болот. При союзе, союз учурунда е деген окончания кошот. Вход дей турган болсок, кирүү, при входе, кире бериште болот. При входе, кире бериште. Эми выход дей турган болсок, выход. При выходе, чыга берген жерде.